Мамлекет башчысынын өкмөткө койгон милдеттерин ишке ашыруу үчүн бекем мыйзамдык пайдуу керек. Депутаттар коомго керектүү мыйзамдарды гана кабыл албастан, алардын маңызын да түшүндүрүүгө тийиш. Бул тууралуу бүгүн мажилистин спикери билдирди. Ерлан Кошанов белгилегендей, президент сапаттуу инвестицияларды тартууга, алдыңкы технологияларды киргизүүгө, салык реформасына басым жасады. Мунун баары палатанын төрагасынын пикири боюнча казакстандыктардын туруктуу өнүгүүсүн жана жыргалчылыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Бирок бул үчүн ар бир депутаттан, ар бир фракциядан салым керек. Заңнамалык шешимдердин баары халыкпен тыгыз байланышта. Бардык мыйзамдык чечимдер калк менен тыгыз байланышта кабыл алынышы керек. Мындан ары да өз ишмердүүлүгүбүздө элдин үнүн кулак салган мамлекет концепциясын жетекчиликке алуу жана шайлоочулар менен активдүү өз ара аракеттенүү керек. Мажилистин коомдук кабылдамасынын алкагында интенсивдүү баарлашуу, жарандардын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруу зарыл. Элдин пикири, элдин эрки бул мамлекет башчысынын бардык саясатынын негизги концепциясы болуп саналат. Калабы мемлекет башчысынын саясатынын басты өзеги. Ошондой эле палатанын жыйынында депутаттар бир катар мыйзам долбоорлорун карап кабыл алышты. Атап айтканда, мажилисмендер Казакстан менен Орусиянын ортосундагы бирдиктүү энергосистемалардын параллелдүү иштешин камсыз кылуу боюнча өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялашты. Документте коңшу өлкөлөрдүн энергетика жаатында өз ара аракеттенүү шарттары белгиленген. Электр энергиясынын пландан тышкары агымына жана анын өлкөдөгү тартыштыгына байланыштуу өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Неплановые перетоки возникают в случае, когда идет отклонение энергосистемы на границе балансовой принадлежности энергосистемы. Эки учурда ар кандай төлөм режимдери каралган. Биз макулдашкан 150 мегаватт четке кагуунун алкагында Казакстан тарап электроэнергиянын баасын гана төлөйт. Башкача айтканда 150 мегаваттан жогору болсо, электр энергиясынын баасынан тышкары диспетчерлөө, ошондой эле Россия желилери боюнча транзит төлөнөт. В случае отклонения, то есть свыше 150 мегаватт, оплачивается помимо цены на электроэнергию, оплачивается диспетчеризация, а также транзит по сетям Россети.